Мен Хажықұлов Темірбек, Сибат білім беру мекемесін 97 жылы біріншілерден болып, Жалабат обласында, қарақты Жалабат шаарында бүтіргенбіз. Біз ошол жылдары 90-ның башында деле, лицейге оқып баргандан тарта, Сибат бізге эмнени берди деген суроого айтарым, біз айыл жеринен барган жаш балдар үчүн билимди, тарбияны дейли, ошол учурда, ошол убактагы бир үмүттү берди десек туура болот да. Себеп дегенде барып англисче үйрөнүп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө 20 канча жылдан бери биз жеке сектордо иш алып барабыз, бизнес кылабыз. Мен 3-4 жыл мурун Сингапурдагы Ли Куан Ю атындагы университетти бүтүрүп келдим, магистратурамды. Ошол учурда өзүмө окшогон, ошол жылдары элестете турган болсом, айыл жеринен барган балдар кыздарыбызды окутуп, ошолорго үмүт берип, ошолордун бир эле Кыргызстандын деңгээлинде эмес, дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан бул мекемени мен баса билгим келет да. Себеп дегенде мен Сингапурда окуп жүргөн учурда дагы көрдүм, ал жердеги PhD кылып жүргөн, бизнес кылып жүргөн биздин ишкерлер бар экен, алардын арасынан Сибаттын бүтүрүүчүлөр да бар болчу балдар. Биз алар чогулуп, анан Сибаттын дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол кайсы Кыргызстандын кайсы булуң бурчунан болбосун, биздин бүтүрүүчүлөр баары ынтымакта болушат. Баарынын максаты бир, Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн чогуу кол кармашып, бир нерсе кылып калалы, пайдасын келтирип калалы деп. Ишкер болсо дагы ошол мен кантип пайдам тиет Кыргызстанга, эмне кылсам Кыргызстан үчүн жакшы болот деген ошол ой менен, пикир менен жашап келгенде мен ойлойм, бул албетте Сибаттын бүгүнкү күндө түптөп коюп, ошону сиңирген система да. Ошол учурда бүгүнкү күндө өзүмдүн балдарым дагы бүгүнкү күндө Сибаттын окуу жайларында окушат. Бизге жалпысынан берген ишкерлерди дейли, же болбосо башка мекемелерде иш алып баргандарды сүйлөшө турган болсок, баарынан сурап келчү болсоңуздар, баары эле эмнеге бактылуу? Дос табышкан ал жерден, бир тууган табышкан. Ошондуктан бүгүнкү күндө Сибаттын жалпы эле Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн салган салымы өтө чоң. Албетте дагы көбөйүшүн каалайбыз. Албетте Сибатка окшогон дагы мекемелердин келишин каалайбыз. Бул билим берүү биздин келечегибиз деп биз канча айтып келе жатабыз. Мен ойлойм, Сибатты мындан дагы чоңоюшун биз каалашыбыз керек. Башка мекемелер келчү болсо, аларга да жардам берип, алардын да иштеп, биздин балдарыбызга талим тарбия, билим, жакшы билим берүүсүн албетте баарынан күтөбүз.